Мен Жұмабаев Латып Пазайлович Қырғыз Республикасының судьясының қызметіне кірісіп жатып, өз атамекенімдің жана елімдің алдында сот әділеттігін Қырғыз Мен Жұмабаев Латып Пазайлович Қырғыз Республикасының судьясының қызметіне кірісіп жатып, өз атамекенімдің жана елімдің алдында сот әділеттігін Қырғыз Республикасының конституциясына жана мыйзамдарына лайық так, ак ниеттүү, калыс жана адилеттүү жүзөгө ашырууга судьянын ар намус кодексинин эрежелерин так сактоого ант беремин. Рахмат, Латип Пазылович. Алтынчы микрофон, процедуралык маселе. Рахмат, урматтуу төрайым. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Коронавирус дүйнөнү каптап жатат. Бардык мамлекеттер алдын ала иштер жасап жатышат. Мына Россия мамлекети 20 февралда Кытай жарандарын убактылуу киргизбөө тууралуу чечим кабыл алды. Ал эми бизде абалгандай. Мына бизде иштеген Кытай жарандардын 5000 жаңы жылда үйлөрүнө кетишкен экен. Азыр 1,5 жакын кайтып келишти. Калгандары качан келишет? Акыбал кандай? Чегерада кандай иш болуп атат? Медикаменттер барбы? 100ге жакын адамдар карантиндейт. Алардын абалы кандай? Ушу тууралуу бүгүн өкмөттү жогорку чакырып кеңири маалымат угуп коелу. Сунуш ката кирип койсоңуз. Маалымат угуу коронавирус боюнча. Рахмат. Биринчи микрофон, процедуралык маселе. Рахмат, урматтуу төрайым, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен да коллеганы колдоп айтат элем, эгер өкмөт чакыра турган болсок, анда бүгүнкү экономикалык абалды да карашыбыз керек, өкмөт ошого да даяр болуп келиш керек. Себеби Кытай менен мына чек ара жабык турат. Бул бардык жагына тийиштүү. Ошон үчүн эртең биздин экономикалык абалыбыз, бюджетибиз кандай болуп атат, биздин салыктар кандай түшүп атат, же болбосо кандай жолдорго барышыбыз керек, мындан алдын ала даярданып келсе жакшы болмок да, ошого жараша. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, сиздер тарабынан айтылган кошумча алымчаларды эске алуу менен бүгүнкү жыйналыштын күн тартибинин долбоору толугу менен добушка коюлат. Урматтуу Тынчтык Ибраимович, мыйзам долбоорун колдойбуз. Бүгүн мына 8-9 маселе ушул сот тармагы боюнча экен, ошон үчүн мен бир пикирим айтып коеюн дедим да. Мына сот тармагына каражат былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл 35%га көп бөлүнгөнүн президент өзү дагы айтты. Тартип комиссиясынын жетекчиси да отурат бул жерде. Бирок эмнегедир коом, эл сот тармагында бир адилеттүүлүк орноп баштаганын сезе элек азыр. Эч кандай. Саясий эркти беребиз деди, акчаны беребиз деди, бирок сот тармагында жылыш жок. Мына бир эле мисал айтайын. Тартип комиссиянын төрайымы сиз отурасыз. Президент коопсуздук кеңешинде абдан таң калып айтты. Бул Алмаматов дегенди кантип бошотуп ийдиңер? Ошондой соттор бизде кантип иштеп жүрөт деп айтып атат. Силер президенттин сөзүн чымын чаккандай дагы көргөн жоксуңар. Ошо сотторго сөгүш берип коюпсуңар. Бул деген сөз мындан ары дагы коррупция менен күрөшкө соттор тарабынан мындай саботаждар улана берет деген сөз. Эл, карапайым адамдар, депутаттар, башкалар сүйлөгөнү бир мындай. Бирок ушул президенттин коопсуздук кеңешинде бүтүндөй чоң жыйында айткан сотторду тартип комиссиясы мына силер сөгүш кына берип койдуңар. Эми соттор тууралуу, сот тармагы тууралуу бул бир эле мисал. Мындай башка сөз жок да. Реформа болоюн деген бир өнүгөйүнө сөйүн деген ой жок. Мына президенттин аппараты мына Конституциялык палатага да карагандай мындай бир тажрыйбалуу деп кишилерди алып келдиңер эртең менен. Арасында бир мындай жаңы мындайча айтканда ошол тармакта бир мындай бунтарлар жок да. Адилеттүү, элге кадыр баркы сиңген, өзүнүн калыстыгы менен белгилүү болгон адамдардын кандидатурасын алып келбей атасыңар эч кандай. Ошон үчүн мына сот тармагына анын ичинде бийликке болгон ишеним ушинтип төмөндөй берет. Тартип комиссиясы сиз жооп берип койсоңуз, эмне үчүн ошол сотторго сөгүш кына берилди? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Жанарбек Кубанычбекович,
Судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы жөнүндө закон боюнча тартип комиссиясынын мүчөлүгү 9 адамдан турат. Ал 3 адам сот системасынан, 3 адам жогорку кеңештен жана 3 адам президенттен. Жана ошондой эле бизде тартип комиссиясында баягы добуш менен чечилет. Ошол себептен добуш болгондуктан бул коллегиальный орган болгондуктан добуштун негизинде ошондой чечим кабыл алынды. 10 секунд кошуп баспы? Жогорку кеңештеги фракциялардагы анда өзүңөрдүн курамыңарды, ушу тандоо кеңешиндеги тартип комиссиясындагы курамыңарды карап, ушул соттук реформага жогорку кеңештеги фракциялардагы жоопту экенин унутпасак. Сөз Нышанов Сайдулла Канболотовичте. Рахмат, Айда Камчыбекова, саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу кандидаттар. Менде мындай суроо бардыгыңыздарга. Мына азыр эле мага чейинки коллегам айтып өттү декларация боюнча. Ушул кандай конституциялык укук тебеленгенге жатабы же бул мамлекетке польза алып келеби негизи ушул декларация тапшырыш? Себеби мен депутат катары мындан эч кандай жыйынтык да көрбөдүм. Себеби мына белгилүү эле атка минелердин баары чоң машинелерде жүрөт, кымбат үйлөрдө жашайт, бирок ал өзүнө оформить этилген эмес, аялына да оформить этилген эмес. Эмнеге жашайсың десе, менин тууганым берип койду деп. Ал арендага 5 000–3 000 доллар бере турган үйдү кайсы тууганы жылдап берет? Же 100 000 доллардык машинени кайсы тууганы жылдап мингизет? Ушунга жооп берип коесуздарбы? Рахмат сурооңузга. Негизи мен жекече оюм деген бул туптуура нерсе, декларацияны деген ар бир деген мамлекеттик кызматкер деген толтуруш керек. Жана сиздин деген берген сурооңузда деген мындай көйгөйлүү жери бар да, негизи ар кайсы мамлекеттик кызматкер деген өзүнүн мүлкүн, өзүнүн тапкан акчасын бүт баарын өзүнө же жубайына бекитиш керек да. Анан эгерде моундай учурларда бөлөк кишилерге эметип аныктап жазып койсо деген конечно туура эмес. Ошон үчүн жана декларациянын негизги максаты ошо мамлекеттик кызматкер 1 жылдын ичинде канча акча алат. Ал деген же айлык болобу, же тиги пенсиясы болобу, мамлекет тарабынан берилген нерсе. Анан мен ойлойм жана азыр деген киргизебиз деп атышат, доходун дагы, расходун да көрсөтмөй. Анан деген бөлөк мамлекеттик органдар бар, алар деген ошо теңшерип чыгыш керек. Канча акча тапты, анан канчасын деген короо. Мен айтканым сизге мен кошулам. Мына бүгүнгө чейин бирөөнү биз тактай албадык да. Сен эмне үчүн же өзүңдө, же аялыңда, же балаңда жазылбаган үйдө жашап жүрөсүң? Кымбат үйдө. Мен арзан үйдө айткан жокмун. Мына бизде бир ушундай жыйынтык чыкпады да, бирөөнү биз ошо менен элге алып чыгып айта албадык да. Мына ушундай кылып жуликтик кылып атат деп. Же болбосо кымбат машинеде жүрөт. Өзүнө жазылган эмес. Мен маселе ушу жөнүндө айтып атам да. Туура, ал туптуура маселе. Негизи деген бизде атайын ошол иш боюнча иштечү мамлекеттик органдар бар да. Налоговый бар дегендей, прокуратура деген органдар бар. Ошолор теңшерип чыгыш керек. Анан билесиз го, эгерде деген далилдеп бере албасаңыз деген мыйзамсыз байып кетүү жөнүндө деген жоопкерчилик бар да, жаза кодексинде. Ошону колдонуш керек. Сиздердин үйүңүздөр барбы, чөңүздөрдүн тең? Бишкекте. Ооба. Бар. Үй бүлө менен жашаган үйүм бар. Жок, өзүңүздөргө жазылган, же аялыңыздарга? Бар. Ооба, өзүбүзгө жазылган. Латыф Пазылович, сиздерчи? Сайдулла Канболотович бар, жашаган үйүм бар, квартира. Жок, өзүңүзгө же аялыңызга оформить этилгенби? Жок. Менин кызыма неме болгон? Өзүңүздүн кызыңызга? Ооба, өзүмдүн кызыма. Эми баласына, аялына оформить этилген болсо жашаса болот. Мен деле колдойт элем да, бирок башкаларга оформить этип жашап атат да. Эгер андай болсо, декларациянын жыйынтыгы болбойт. Рахмат, мен сиздерди колдойм. Депутаттар, азыр шайлап алдык 3 кандидатты. Андан кийин мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө мыйзам бар, билесиздер. Ошондо шайлангандан кийин ант бериш керек экен, артынан сразу. Ант бериш керек экен. Ошондуктан келиңиздер, дайын болсоңуздар, антка чыксаңыздар, ант берүүгө.
Мен Бубукиева Мейргүл Рыскулбековна Кыргыз Республикасынын судьясынын кызматына киришип жатып, өз атамекенимдин жана элимдин алдында сот адилеттигин Кыргыз Республикасынын конституциясына жана мыйзамдарына ылайык так, ак ниеттүү, калыс жана адилеттүү жүзөгө ашырууга судьянын ар намыс кодексинин эрежелерин так сактоого ант берем. Рахмат, Мейргүл Рыскулбековна. Кийинки ант берүүгө Латип Пазылович, келиңиз. Касымалиев Мухаммед Шадыканович, келиңиз. Мен Касмалиев Мухамбет Шадыканович Кыргыз Республикасынын судьясынын кызматына киришип жатып, өз атамекенинин жана элимдин алдында сот адилеттигин Кыргыз Республикасынын конституциясына жана мыйзамдарына ылайык так, ак ниеттүү, калыс жана адилеттүү жүзөгө ашырууга судьянын ар намыс кодексинин эрежелерин так сактоого ант берем. Рахмат. Урматтуу Мейргүл Рыскулбековна, урматтуу Латип Пазылович, урматтуу Мухамбет Шадыканович, сиздерди жалпы Жогорку Кеңештин депутаттарынын атынан, өзүм атынан мына бүгүнкү Жогорку соттун Конституциялык палатасына шайланышыңыздар менен чын ниеттен, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге кааларыбыз ошо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын так сактап, мамлекет үчүн, эл үчүн таза ниет менен кызмат кылып беришиңиздерди суранабыз. Эгерде сиздер ушул мыйзамдарды узбай так иштеп берсеңиздер, Кыргыз Республикасынын мамлекеттин өнүгүшү да тез болот. Ошондуктан сиздерден сураныш ошол, эл үчүн, мамлекет үчүн таз ак ниетте кызмат кылып бериңиздер. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Күн тартибиндеги кийинки маселени кароого өтсөк. Күн тартибиндеги